районунда бүгүн эмне курулду? $2,5 миң. Асанбайдан кийинки эле баа боюнча категорияда деп айтсак болот. Ошондо колдонулган сууларды ысытышабы. Бетиңе кичине бир изменение жасасаң, анда үйүңө кире албай калатырбайсыңбы? Анда өзгөртүш керек болуп калат да. Кофени алып алып, круассанды алып алып, көрүп, бул жерде Манас аэропортун көрсө болот экен. Саламатсыздарбы достор? Бүгүн мен сиздер менен Роза, ОСК Кыргызстан YouTube каналында жаңы чыгарылыш. Биз бүгүнкү күндө эски аэропорттун ордундабыз жана бүгүнкү күндө ушул аймакта кайсыл курулуш компаниялары үй курган, ушул жерден сиздерге бир батирди обзор жасап кетебиз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Эли бар, ОСК командасынын кыймылсыз мүлк боюнча адиси. Бул айтканда район ак кеме болуп эсептелинет. Бул жерде отопление боюнча, коммуникациялар боюнча кандай маалыматтарыңыз бар? Бул жерде көп ак кеме деп аташат, анткени биринчи салынган турак жайлар ылдый жакта ак кеме деп аталган да, ошондуктан аты калып калган. Так бул негизи эски аэропорттун территориясы, биз турган жер как раз могу жерде самолеттор токтогон жай болчу, и взлетный полоса өйдө жакта болчу да, университет турган жер. Бул ылдый жакта капстройный үйлөр салынган, бул жерге да капстройный үй, бул болсо ошол мурда Нурстрой монтаж деген компания бар эле, азыркы НСМ деген компания ошо бул ылдый жакта салганда үйүнчү эң биринчи үйлөрүнөн. Бул жерде панельный үйлөр бар. Мен билишим боюнча бул жерде центральный ТЭЦтен отопление жок, туурабы? ТЭЦтен отопление бул өйдө жагында жок, бул райондуку. Анткени бул жерде эгерде мындай карасак, бул жерде мына котельня көрүнөт. Бул ошол ТЭЦтен келаткан сууну, колдонулган суу, жалдан келаткан артка кайра ТЭЦке бараткан сууну колдонушат бул жерден. Газы котелдор менен жылытып, анан бул жерде үйлөргө берилет да. Ошондо колдонулган сууларды ысытышабы? Ооба, анткени деген уже колдонулуп келатканда жылуу же суу ызык эмес, уже жылуу болуп калат да. Ал жылуу сууну алып ызытыш оңоюраак-дачы, муздак сууну ызытканга карагандачы. Ошондуктан бул жерден ызытып, анан бул турак жайларга баардыгына таратат да. Ылдый жагы Ахунбаевага жакын жер жакта, билесиздер, анткени эски үйлөр бар, ал жерде хрущевкалар деп коет. Ошол жакта центральный отопление менен суу бар, ызык суу. Туура түшүнсөм болобу? Буну бүгүнкү күндө мамлекеттен курулган нерсе эмес, бул мекемелер өздөрү курган котельный десек болот, частный, менчик. Эли бар, вот эски аэропорт жабылганына канча жыл болду? Эски аэропорт 72-74 жылдан бери колдонулбай келет. Жаңы аэропорт ачылгандан баштап, Манасты колдонуп баштагандан бери. Ошондон бери бул жер тилкеси негизи көпкө чейин колдонулбай турганда. Мен азыр көрүп атам да, мындай жерлер ошол цемент бойдон эле калып кеткен. Могул айланадагы дарактар мындай жердин ортосунан эле, цементтин ортосунан эле мындай жарылып чыгып өскөн да. Бул жер ошондо эч ким эчтемке курбайбы же эч кандай планда, кандай ойлойсуң, информациялар барбы, что бул жерде садик же болбосо мектеппи курулабы же курулбайбы? Бул жер өзүңүз байкап кетсеңиздер, 72-74 жылдан бери колдонулбай турган асфальттын качествосу деп койсок, эми канча жылдан бери колдонулбаса дагы жакшы түз состоянияда калып келет да. Бул жөн эле асфальт эмес, бул бетон да. Анткени бул жерге самолет кончу да, мурда машина жүргөн жол эмес, самолет конгон жол. Бул жерде азыркыда колдонулуп келатат, уже четинен бул тарабынан карап кетсек, бул жерде ошо Манас университети салынып атат. И бул тарабы ошо Манас көчөсүнүн, Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн жээгинде жана Ахунбаевадан өйдөрөөк болуп уже салынып келатат да. Эгерде жакынкы келечекке карап кетсек, бул жердин баары салынат. Анткени көрдүңүздөр, өзүңүздөр, жер көп бул жерде. Бул ошол Асанбайдан кийинки эле баа боюнча категорияда деп айтсак болот, өйдө жактагычы. Анткени бул жерде именно эки көчөгө жакын, бул эң чоң Ахунбаева менен Чыңгыз Айтматов көчөсүнө. Агандан дагы бул жерде ошо Манас университети жана Жал микрорайонуна жакын болгондуктан да. Бирок Жалдагыдай плотный застройка жок, ошондуктан бул жерде баа кичине өйдөрөөк болот да. Бүгүнкү күндө мен азыр уже көрүп атам, бул жерде бизнес же болбосо премиум сегменттеги үйлөрдү ушул жакта куруп атышат экен, Ооба, көбүнчөсүн бул жерде ошо бизнес премиум класста үйлөр курулат. Көбүнчө бизнес деп айтып кетсек болот. Премиумдагылар пока бул жерде жок. Бирок бул жерге көңүл бурсаңыздар, бул жерде панельный үйлөр дагы бар да, эконом класстагычы. Бул жерде ошо бизде көп айтып коюшат эмеспи, жанагы хаотичная застройка депчи. Эч кандай генпланы жок, ким жерди сатып алды, ошол эле куруп баштаган. Генплан бар, микрорайон катары уже салынып, биякты куруп киргизгенге негизи кишилер жашаш үчүн генплан бар. Бирок именно кандай
турак жайлар курулат. ГИМ аны карайт, ошол жөнүндө жазылган эмес да. ГИМ жер тилкесин алса, ошо генпланга соответствовать этсе эле сала берет да бул жердечи. Ошондуктан бул жерден карап кетсек, бул жерде бизнес класстагы үй турса, жанында эле эконом класстагы үйлөр болуп калып атат да. Көзгө илинет да мындай карап келгендечи. Андай маселе бар. Азыр ушул райондон, ушул үйдөн 4 бөлмөлүү батирди көрүп, ичинен кандай курулган, планировкалары кандай, ошолго обзор жасап көрөлүк, Кирип жатканда эле бул үйдүн неси мага көрүндү. Бул чип менен кирет экенсиң. Бул жерде камерасы бар экен, ким кирип атканын сразу сүрөткө тартып турат экен. Бул негизи ошо система умный дом деп коет, акылдуу үй депчи. Кээ бир жерлерде кирсеңиздер бул жерде чип жок, Face ID менен киргизет да, то есть бетти сканировать этип ошону менен ачкан система коюлат да. Анткени бул жерден еще камерасынан бул ошо үйдөн сизге бирөө келип, конокко келип, бул жерден сизди чакырса, сиз ошо ким келип сизди чакырып атканын ошону көрүп турасыз да бул жерденчи. Ошонусу дагы чоң, мындай айтып кетсек, чоң артыкчылыгы да бул ушундай системалардынчы. Азыркы күндө баягы хирургический операцияларды көп жасап атышпайбы? Эгер бетиңе кичине бир изменение жасасаң, анда үйүңө кире албай калат турбайсыңбы? Анда өзгөртүш керек болуп калат да. Биз азыр батирдин ичине кирдик. Бул жерде 4 бөлмөлүү батир. Аянтчасын көрдүңүз? Бул жерде ошондо колдонулган аянтчасы 111 квадрат метр болуп экен. Эми тактага айтып кеткенде 111,5 болуп чыгат. Эгерде бул жерде ошондо балкондорун кошкондо 165 квадрат метрге чыгат экен да. Бул жерде биз көрдүк, азыр балкону бар экен. Анан кийин лоджиялар деле бар экен, застекленный, жабылган. Бул жерде негизи көбүнчөсүн жабык лоджиялар деле жакшы, анткени аны в общий квадратура кошуп колдонсо болот да. Бирок ачык балкон деле керек. Көбүнчөсү бизде көнүп калган эмеспи, ачык кургаткангачы кийимдердичи. Ошондуктан чоң балкондор дагы көп керек да. Бул жерде 4 бөлмөлүү болгондуктан балкондору чоң экен, колдонууга мындай ылайыктуу, жакшы неме коюлган экен да, периметр боюнчачы. Чын айтканда, бул жерде карай турган болсок, бул жерге эртең менен кофени алып алып, круассанды алып алып, көрүп, бул жерде Манас аэропортун көрсө болот экен. Биздин аска зоолорубузду көрсөк болот экен, ошолорду көрүп отурганга мындай сонун вариант. Өзүңдүн маанайыңды Көтөрүш үчүн чыксаң болот азыркы учурдачы. Кийинтеден бул жердин баары ошол жаңы үйлөр менен салынат да. Но бирок эми бул азыркыдан болбойт. Келечекте, жакынкы келечекте болобу же алыскы келечекте, бирок бул жерлерге үйлөр салынат. Анан бул Манас университети дагы бери көздөй дагы салынып, чоңоюп, кеңейип келет да. Анткени өйдө жакта дагы 2-3 кампус салынып атат Манас университетининчи. Бул университет да чоңоет, бул жерге турак жайлар да түшөт. Ошондуктан бул жерге азыркы учурда азыр бар кезде көрүп, жашап, мындай сүйүнүп алыш керек да. Анда эмесе башка бөлмөлөрдү көрөлү. Албетте. Азыр биз дагы бир бөлмөгө кирдик. Бул жерде өзүнүн ажатканасы менен жуунуучу жайы бар экен. Бул жерде мага эмне жакканы панорамный окна деп койсок болот. Анан бул эшиктер боюнча кандай элес болор, канча жылга еще турат? Мындай бул комната жөнүндө айта кетсек, мындай айтканда мастер спальня деп коет. Бул ата-энелердин жаткан ошо өзүнүн бөлмөсү деп койсок болот, өзүнчө. Терезе боюнча, эшиктери боюнча айта кетсек, бул именно алюминиевый профилде жасалган атайын терезелер. Ички комнаталардыкын карап кетсек, бул жерде ошондо двойной стеклопакет кетип атат. Тышкыларда болсо тройной стеклопакет кетип атат да. Эгерде байкасаңыздар, ичинен ошо 3 терезе байкалса болот, ортосунда воздушный прослойкасы менен. Жана 5 камера, пятикамерный деп коет, 5 камерасы бар. Бул ошо суукта, ошо суукту ичке киргизбеш үчүн. Бул жерде бир гана немеси бар, бирок бизде анчалык күндө эле катуу тийбейт. Кээ бирде строительный компаниялар неме коет да, ультрафиолет отражать эткен покрытие сыртыначы. Бул ошо күн тийгенде үйдүн ичине ызык көп өтпөш үчүнчү. Бул ошондо сиз мындай сырттан караганда, четтен караганда мындай карараак болуп көрүнөт да. Көбүнчө бизнес центрлерден көрүп калсаңыздар керек ошондойлорду. Бул жерде обычный эле жөнөкөй эле стеклопакет турат. Ошондо бул канча убакытка алмаштырбай койсо болот? Бул жерде терезелерди, айнектерди негизи тийбей эле койсо болот, көпкө чейинчи. Бер жагы дегенде эле 20 жыл жөн эле туруп берет да. Көбүнчөсүн бул ошол системалар бузулушу мүмкүн. Ачып жабылган немелер боюнча тиги петличкалары кармалганчы. Бирок терезе немелер өздөрү көпкө чейин турат да. Кийин кичинеден оңдотуп коюп эле колдоно берсе болот. Анда эмесе башка бөлмөгө дагы барып көрөлү. Азыр биз үйдүн кире беришинде турабыз. Ушул кире бериш боюнча эмне деп айтып кетмексиз? Кире бериш негизи өзү эле чоң экен. Анткени бул 4 бөлмөлүү квартира болгондуктан, жана бунун планировкасы жөнүндө айта кетсем, бул жерде ошо кире бериште атайын
кладовкасы менен жана бул меймандар үчүн ажатканасы менен өзүнчө проекттелген экен да тайынчы. Киргенде эле ошонун биринчиден кухняны жана залды көрүп атабыз. Бул негизи тура планировка деп атасак болот. Көбүнчө кирсеңиздер кээ бир квартираларда болот, кирериң менен сразу спальняга кирип кетесиң да. Ал туура эмес да негизичи. Ал жерде ошо жабык приватная зона деп коет, жабык зона. Жабык зона бул үйдүн түпкүр жеринде болуш керек да. Анткени бул жерде мына эки детский болуп калат, бул балдар бөлмөлүүсү жана ылдый жакта бул жерде ошо ата эненин бөлмөсү жана ажатканасы менен өзүнчө балкону менен болуп калып атат да. Ошондочу бул жерде ошондуктан планировка боюнча бул жерде абдан ойлонулуп жана мындай айтканда грамотно жасалган да. Анда эмесе залга жүрдүк, Эле бар бул зал боюнча оюңузду айтып кетсеңиз, бул залдын квадратурасы 25 квадрат метрдей болот экен. Эгерде мындай айтып кеткенде 25 квадрат метр билесиздер, мурдакы кээ бир хрущевкаларда бир комнаттык үйлөр бар да негизичи. Общий квадратурасы боюнча. Бул жерде бир гана зал ушундай квадратурада экен. Жана көзгө илине турган бул панорамный терезелер, ошо күн тийип, анан ошо күн чыгыш жакты карап турат экен да. Күн чыгыш эмес, бул күнгөй тарапы деп койсок болот. Бул жерде ошондуктан бул панорамный терезе болгондуктан бул жерге жарык көп түшөт да. Күндүзгү убакытта бул жерге ошо чоң освещениянын деле кереги жок. Бул жерден байкагандай ошо күндүн жылыткандыгынан ошо кышында негизи көп мындай жылуу болот да бул бөлмөлөрчү. Ошондой эле күндүн нурун токтотуш үчүн көрдүңүздөр өздөрү ошо неме коюлган экен, роллаптарчы, ролл шторы. Бул жерде ошо күн аябай ачуу тийгендиктен жайындыктан көбүнчөсүн ошо панорамный койгондо ролл шторы менен жаап коюшат да. Этаж боюнча оюңузду айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Мен бир этаждын ичинде ошо 5 квартира бар экен, ошону байкап кетем. Бул орточо да негизичи. Жана өзүнчө жабык лестничный площадка деп коет. Подъездге чыгып кеткенге лифт, бир эле лифт бар экен бул квартира боюнча. Көбүнчөсүн негизи бизнес болгондо 2 лифт болот, бирөө грузовой, бирөө пассажирский да. Бул жерде бир эле грузовой лифт коюлган экен, ошону байкап кетсек болот. Лифт боюнча мен өзүмдүн оюмду айтып кетсем, бул жерде мындай чоңдор үчүн, бул жерде мындай жаш балдар үчүн жасалгандай экен. Эмнеге дегенде кичинекейлер баягы басканда жетпей калат го бул жакачы. Hyundai лифт негизи өзүнүн ошо бизнес класста структурасында негизи ушундай бул инвалидтерге катары мындай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ылайыкталган да. Ошо ылдый отурганда басканга мүмкүнчүлүгү бар болуш үчүн. Бул үйдүн ичине киргенде эле ушул киргендеги холлу өтө көзгө көрүнөт экен. Бул тамбур деп аталат, негизи тепловой тамбур деп коет. Бизнес сегменттин дагы бир ушундай жакшы тарабы бул ушундай тамбур коюлса, бул жерден өзүңүз көрүп кеткендей эле жанагындай ачык асманда эмес, подъезддерге кире бериштер бул жабык болот да, тамбурдун ичинде болот. Кышкысын жылуу, жайкысын мындай салкын болот да. Бул жерден ошондо өзүңүз көрүп кеткендей эле бул жерде коляскаларды токтотконго, велосипедтерди койгонго да колдонуп кетишет да бул жердечи. Бул албетте жашаган адамдарга көп эле ыңгайлуу да негизи. Балдар аянтчасы боюнча оюңузду айтып кетсеңиз. Бул жерде негизи бизнес класс деп аталганы менен мындай бул тараптан карап кетсек, балдар аянтчасы анча деле чоң эмес экен, бирок көбүнчө азыр курулуш компаниялар балдар аянтчасын чоң кылбоого аракет кылышат, анткени жер тилкеси азыр аябай эле кымбат. Ошондуктан бул жерден көрсөк, ошо балдар аянтчасы бул жерде болуп калат экен. Жана бул жерде конок парковкалар болуп калат. Жана бул эс ала турган эшиктин астындагы скамейкалар бар экен. Мындай салыштырып кетсек, негизи бул орточо, Бишкек боюнча орточо эшиктин асты болуп калат да. Үйдүн астындагы ошо прилегающий территория деп коюшат көбүнчөсүн. Ушуну сиз айтып атасыз, аянтчасы жер чарчы метр кымбат болгон үчүн жаш балдардын оюнучу жайлары кичинераак депчи. Ошондо кийин барып аянтча жок болушу деле мүмкүн экен да, Жок, ал негизи биздин ошол биздин строительный нормы правилага коюлуп кеткен балдар аянтчасы болуш керек дегенчи. Кичинекей болсо дагы ошол салыш керек да. Курулуш компаниясы үйдү жасап аткан кезде ошо каяка коюш керек экенин ойлонуп кетишет. Азыр көбүнчө жаңы үйлөрдү карап кетсеңиздер, байкасаңыздар, уже жерде эмес, бул жерде ошо асты двор болуп колдонулган менен, эшиктин астында колдонулуп, парковка кылганы менен үстүнкү жагында ошо как раз детский площадка жасап коюшат да. Бул биринчи мындай жерде эмес, мындай экинчи этажда, үчүнчү этажда үйдө туруп калат да, балдар ойногон аянтчасычы. Ушул райондо азыркы күндө Старый аэропортто бир аянтчасы канча доллар болуп атат бүгүнкү күндө?
Бул сегментке жараша жана ремонтко жараша $1,5 миң 2,5 миң долларга. $2,5 миң? $2,5 болуп калат. Бул эң аябай жакшы ремонт менен дизайнерский ремонт деп коет. Мен Аябай шоктомун. Кыздар, ваннада балдар, эжекелер. ваннада кафелден жөн эле кафель эмес, чы таза мрамордон жасалган дегендейчи. Бул ремонтко жараша ошо $2,5 миң чейин болуп кетет да. Азыркы үй канча баа турат? Булардын азыркы базар боюнча баасы 272 миң деп сурап жатышат. Эгерде чындап алам деген киши болсо түшүрүп берет го дейм. Эгерде сиздер биз Элебар экөөбүз келип, сиздин батириңизди, сиздин турак-жай комплексиңизди айтып беришибизди кааласаңыздар, анда комментарийге жазыңыздар. Сиз билбеген маалыматтарды берип кетебиз. Ооба.